Кагылайын, Кыргызстан кагылайын, кайраттанып карооңду жаңылагын. Каным жаным дартыңа шыпа болсо, канат мүңгү сунмага дарылайын. Бишкек үйүм, чүй жүрөгүм көлөнем, баткен талас ошум менен көбөйөм. Нарын менен кан тамырым бойдогу, Жалал-Абад бир тарабым жөлөгөн. Ээлеп бүткүл, Орто Азия айдыңын, мекендегем, билбейм бирок кайгылым, бүлүнбөстөн, калган бүгүн каректей, бүт Кыргызстан менин бактым, байлыгым. Айланайын, Кыргызстан, айланайын, аска тоңду кучактап аймалайын. Өчө көрбө, картадан өчө көрбө, катарың түк бузбасын, тамгаларың. Көчмөнмүн да дүбүртүн угулат, көл, тоо, тала көзгө тааныш урнат. Керек болсо бүт Азия мен үчүн киндик каным тамган жердей туюлат. Мекеним менен Кыргызстан! Кыргыз элинин сыймыктуу инсандарынын бири. Учурунда мамлекетибиздин өсүп өнүгүшүнө зор салым кошкон улуу инсан Исхак Разаковду тааныбаган кыргыз жок эсе. Анын "сен таза болсоң, мен таза болсом, коом да таза болот" деген сөзү ушул күнгө чейин элдин жүрөгүндө сакталып, көпчүлүктүн жашоосунда ураан катары айтылып келет. Эмне кылып атасыңар? Ассаламу алейкум ажаба. Алейкум ассалам. Сиз байкабай турасызбы? Биз шаар куруп жатабыз. Мына бул коргону, бул дарбазасы. Кайталаңыз кадр аталган Разаков 1910 жылы Баткен облусунун Лейлек районуна караштуу Коросон айылында шахтачынын үй бүлөсүндө туулган. Исхак жаштайынан турмуштун оор сыноосуна кабылып, 3 жашында апасынан, 8 жашында атасы Разактан ажырап, томолой жетим калат. Ал Ходженттеги жетим балдар үйүндө, кийинчерээк Ташкенттеги балдар интернатында тарбияланган. Биздин Карас районундагы Мады тарых музейинде белгилүү саясий ишмер Исхак Разаковдун 110 жылдыгына карата өзүнчө маалыматтар топтолуп, бардык немелерди аткарган иштери боюнча көрүүчүлөргө иш-чара даярдадык. Бул мынандай маалда элибиз, журтубуз аз да болсо ушу видеолор аркылуу көрүүсү үчүн маалыматтарды жыйнадык. Ошону биздин элдерибизге, келечек муундарыбызга бул жакшы өздөрүнө өбөлгө болот, жол көрсөткөн улуу инсандарды эстеген бул тарыхтын немеси. Каталык кетирдиңби? Коммунисттей жооп бер. Тайсалдыба, жоопкерчиликтен качпа. 1979 жылы Кыргыз элинин сыймыктуу Исхак Разаков дүйнөдөн кайтып, Москвадагы Кунцев мүрзөсүнө коюлган. Ал эми 2000 жылы 1 июнда Исхак Разаковдун сөөгү Кыргызстанга алынып келинип, бардык жөрөлгөсү менен коюлган. Бүгүнкү күндө Разаковдун аты өлкөбүздүн чоң шаарларындагы көчөлөргө ыйгарылып, айкелдери тургузулган. Эл оңолмоюнча эл башчылары оңолбойт дегендей, сен таза болсоң, мен да таза болсом, коом да таза болот деген алгачкы башкаруучуларыбыздын акылман сөздөрүнө карап, ошо алга кадам шилтей берели. Исхак Разаков Кыргыз тарыхындагы өз заманында алтын доорду жараткан лидерлердин бири. Ал эрте жетим калып, тагдырдын оор сыноолорунан өтүп, соңунда өз жеринин, бүтүндөй кыргыз элинин бактысы боло алды. Бирөөнүн күчтүүлүгүнөн эмес, өзүңдүн чабалдыгыңдан корк. Исхак Разаков. Коом деген сени менен мен. Сен ак болсоң, мен ак болсом, коом да таза болот. Исхак Разаков.